Кандайсыздар туугандар, Газада абал мындай болуп жатат. 21-башонадан 28-башонага чейин 25 жылы Газада аябай кызуу согуштар болуп жатат да, салгылаштар, мындай атакалар, чабуулдар. Эки тарап тең, Сахалдагы, Хамастагы бири-бирине аябай мындай кол салып атышат, мындай кан төгүлүп атат. Сахал Сабра, Туфах, Шейх, Радван, Зайтун деген райондорго кол салып атат, аябай катуу бомбаларды таштап атат. Ошол жерде баягы жашоочулар, тынч деп эсептелинген жашоочулар жашаган жерлерге дагы бомбаларды ургутуп атат. Мектептер жарылып атат, ооруканалар, ошо качкындар көчтөрү же болбосо лагерлери бомбалардын астында. Бул деген аябай көп ошо элдин качуусуна, качкындардын качуусуна алып келди. Миңдеген палестиналык качкындар өз үйлөрүн таштады. Жана түндүк Газада ошо медициналык персонал да качканга аракет кылышты да, ушундай нерсеге алып келди бомбалоо. Медициналык персонал госпитальдарды көчүрдү. Ошону менен бирге гуманитардык катастрофа күчөдү. Азыр 5-чи ачкачылык фазасы жарыяланды буунун маалыматы боюнча. Бул эми катастрофикалык же болбосо аламаттык деңгээл деп эсептелинет. IPC классификациясы боюнча бул жерден анан түндүктөн түштүккө чейин кетип атат ушул Газада. Бул деген ачкачылык толугу менен жасалма деп эсептелип жатат. Көбүнчө баягы маалымат булактар менен анткени тамак жетиштүү, гуманитардык жардам жетиштүү, чирип атат тамак. Мындай тез бузулуучу тамактар кадимкидей чирип ыргытылып жатат да. Бул деген эмнеге ушундай болуп атат? Анткени кандайдыр бир жол менен ошо жардамды жеткирүү, блокаданын астында да жардамды, тамак ашты жеткирүү жолдору жабык. Бул жерден азыр акыркы жуманын ичинде бир нече ошо ачкачылыктан өлүмдөр катталды. Ошо жардамды бөлүштүрүүчү пункттарда, чекиттерде ошол жерге атакалар уланып атат. Израилдик күчтөр кээ маалыматтар боюнча ошол жерде жайгашкан помощь, жардам алып аткан элди да аткылоодон да эрикпей атат. Аткылоолор болуп атат. Ошо адам жоготууларын алып келип атат. Хамас Израилдик позицияларына атакалар жасады. Хамас активдүү түрдө ошо гуманитардык жардам сураган, жыйналган элдин арасынан дагы атакалар жасаган, чабуулдар жасагандан мындай зерикпей атат. Бул деген Израилдин ага дагы атуусуна алып келип атат. Бул эки тарап тең мындай тынч жашоочуларды колдонуп жатат, же болбосо эл аралык мыйзамды бузуп атат деп айтса болот да. Мисалы үчүн жакындагы ошо атакалардан Хамас Зейтунда жана Хан Юнисте танкаларды жардырды, Меркавалар кадимкидей эле мындай ультимативдик эң мыкты танк деп айтууга кыйын болуп калды. Бул эле сонун күйүп атат. Жакшы эле тандем, мисалы үчүн РПГнын жардамы менен. Жалпы ушундай фонду карасак эч кандай сүйлөшүүлөрдүн прогресси жок. Эки тарап тең эл аралык коомчулук канча суранбаса дагы эл аралык коомчулукту укпай жатат. 28-башонада бүгүнкү күнү Хан Юнисте бомбалоо уланып жатат. Маваси жана Газа шаарында кварталдар жок болуп кетип атат. Кварталдар урап атат, үйлөр, баягы көп кабаттуу үйлөр кадимкидей урап чаңга айланып атат. Ачкачылык уланып атат, күндө ошол өлүмдөр болуп атат. Ошону менен бирге 250 баягы жүк ташуучу машинелер алып келип атат. Акыркы 3 күндө ошондой 250дөй машина, ошондой фура тоноолду деп аталып атат да, ошо каракчылар. Ясир Абубакар жана Хамас эки мындай тирешип атат. Ясир Абубакар Израилдин жардамын алып атат, Хамасты жоготом деп. Ошо Хамастын болсо баягы ден соолук, саламаттык сактоо министрлиги Хамастын астындагы мамлекеттик сыяктуу уюм. Бирок АКШ чалгындары дагы, буу дагы ага көп кайрылат, анын маалыматтары тастыкталган деп айтат. Жалпы маалымат боюнча ошо 2023 жылдын октябрынан бүгүнкү күнгө чейин жалпы Палестинадан каза болгон адамдардын саны 62686. Ошо акыркы жаңылануу маалымат 24-башонада болгон 25 жылы.
ошонун арасынан 18.430 өспүрүм каза тапты дейт, чарчады дейт ушул согуштан. Өткөн жумада 21-28 ошо башоонада, август башоона кыргызча 400-500 кошумча өлүм катталды. Бул аябай акыркы убактагы эң көп ушундай мындай түзмө түз чабуулдан өлүмдөр катталды. Анан негизи ошо күндө 40-70 кишиден бомба таштагандан кийин каза болуп жатат деп айтып жатат ошол Хамас. Анын ичинде бүгүнкү күнү ошо акыркы жарым жылдыктын ичинде 112-117 өспүрүм каза болду деп айтып атат. Бирок сиздер түшүнүшүңүздөр керек, Хамастын классификациясы боюнча бала деп 18 жаштан ошо баягы 0 жашка чейин эсептелинет да. Ошондо карасак ошо эгерде 18.430 бала өлдү десек, анын ичинен кээ бир байкоочулар айтат 50%дан ашык бул деген жашы жетилген курал көтөрө алган балдар дейт, жаш балдар дейт, Хамастын аскерлери дейт да. Ошондой эми баягы 20 кээ бир учурда 35 жашка чейин балдарды дагы бала деп катталган байкалган, бирок негизи 18 жашка чейин да. 18 жашта мисалы үчүн адам алгач куралды алып согушка катыша алат да. Анан өлгөндөрдүн арасынан аябай мындай тынч жарандар, журналисттер толтура. Жалпы анын санын эсептегенде 245 киши өлдү дейт, ушундай журналист деп эсептелинген. Ошо социалдык тармактын мисалы үчүн медициналык кызматкерлер жана ошо социалдык жардам кызматкерлери жана Цахалдын агылып кеткен маалыматы боюнча, атайын агылдыбы же кокусунанбы, 83% ошо Газада акыркы күндөр өлгөндөрдүн санынан бул жалаң тынч жарандар деп эсептелинет. Бул азыркы дүйнөдөгү болуп жаткан согуштарда Судан менен салыштырсак, Суданда күндө 12 өспүрүм өлүп атат. Суданда бирине миллиондогон адамдар өлгөнгө жакын, ачкачылык аябай жаман, бирок Судан эске алынбай атат эмнегедир, билбейм. Баары Судан боюнча унчукпай жатышат да. Суданда эң азыр катаал абал. Израиль Газадан да катаал абал, бирок ошо Газада 83% өлгөндөрдүн бул тынч жарандар, бул деген дүйнө жүзүндөгү конфликттердин арасында эң жогорку ушундай көрсөткүч да. Бул деген аскердик кылмыш деп эсептесе болот. Дал ошондой деп эсептелип жатат. Анан албетте израилдик тараптан 454 Цахал баягы аскери өлдү деп эсептелинет, өлтүрүлдү Хамас тарабынан ошол согуш учурунда. Анан жалпы ошол израилдик жана алардын арасынан чет элдиктер өлүмү 1654 киши болду дейт. Ошо 23-жылдын октябрынан баштап. Бул маалымат албетте жирейтилген маалымат деп эсептелинет, анткени көп денелер дейт, баягы Газалардыкы дагы, Израилдин кээ бир ошол аскерлердики дагы ошо бомбалоодон кийин имараттардын, сыныктардын астында дейт. Ошон үчүн эч ким аларды көрө элек. Ошон үчүн дагы кошумча өлүмдөр, мисалы үчүн ар кандай баягы оорулардан же болбосо стресстен алар катталбайт дейт, ошо согуштун өлүмүнүн катары. Ошон үчүн Израиль дагы, Хамас дагы өлгөн адамдар боюнча маалыматтар толук эмес дейт да. Ошол жалпы Израилдики ошо айтылгандай, мисалы үчүн ачкачылыктан өлгөндөрдүн саны, мисалы үчүн эми Палестинаны алсак да, ошо 62686 киши жалпы өлдү. Ачкачылыктан 271-300ге чейин өлдү дейт. Израилдиктердин баягы аскерлердин өлүмү 454 дейт. Ал эми ошо баягы акыркы жумада 400-500 киши өлдү, акыркы ошо 7 күндө. Алардын арасында ачкачылыктан 30-40 киши өлдү деп айтышат. Жана израилдик аскерлерден 2-3 өлдү деп айтылып жатышат. Газадагы, түштүк Газадагы ошол танктарды чабуул, атака кылгандан кийин да Хамас тарабынан. Мунун маалыматтары албетте келтирелем ошо видеодо астында. Анан бул деген жасалма, кол менен жасалган катастрофа, аламат деп айтылат. Гутерриш тынчсызданып жатат, тез учурда ушу гуманитардык жардамды күчөтүш керек деп айтышат. Ошо
алардын буунун гуманитардык жардамды жеткирүүчү атайын баягы жооптуу уюмунун башчысы Джойс Мсуя Газада дейт, бул деген колго жасалма ушундай конфликт дейт. Эң негизги бүгүнкү күнү ошо гуманитардык жардамды Израилди колдогон күчтөр жаап атат, блоктоп атат дейт. Жана ошол IPC 22-башоонада, бул деген баягы IPC негирде айтсак, алар ушундай атайын катастрофаны, ачкачылыкты ушундай деңгээлин аныктаган уюм 5-фазага жетти дейт. Бул жерден 500 000 киши ачкачылыкта дейт. Жана бул баягы өлүмдүн астындагы адамдар 500 000. Эгерде буларды куткарбаса өлүм болушу мүмкүн, бирок куткарышы мүмкүн дейт. Бул деген баягы акыркы стадиядагы өлүп жаткан адамдар эмес дейт. Булардын баарын куткарса болот дейт. Комиссар бар, жогорку адамдын укуктары боюнча буунун, Фолькер Түрк деген. Ал деген Израилге айтып атат, эч бир мындай узакка создурбай согушту токтоткула деген чакырык таштап атат. Жана Газага эл аралык мындай контроль бергиле дейт. Баягы силер деген эл аралык ошо укукту бузуп атасыңар дейт, геноцидти жасап атасыңар. Буунун UNRWA деген жана OSHI деген уюмдар ошо 54 бомбалоо тынч жашоочулар жашаган жерлерге болду деп айтып атат 8-башоонадан баштап ушул 25-жылы. Албетте 87 киши каза болду дейт. Бул жерге мындай эч бир мындай созулбастан аларга бизге коридор бергиле деп сурап атат Цахалдан. Жана азыркы күнү ошо тынбас ошо палестиналыктарды өлтүрүү кадимкидей геноцидке окшоп баратат дейт. Эгерде Украина менен Орусиянын согушу менен салыштырса, албетте сандар келишпейт. Газада аз эле. Судан менен салыштырсак, Газада аз эле ушундай өлүп аткандардын саны, бирок баары бир ушул нерсеге буу аябай чоң көңүл буруп атат. Жана жалпы мындай диний тараптагы караганда диний пропаганда жүрүп атат аябай дүйнө жүзү боюнча. Бул нерсе номер 1 жаңылык болуп атат. Албетте Израилди баары күнөөлүү деп эсептеп атышат. Жана Израиль ошол тарапта эчтекени жакшы түшүндүрүп бере албай, эчтекени мындай ордуна кое албай эсип атат дейт. Эч маалыматты жакшы башкара албай атат дейт. Биньямин Нетаньяху албетте Хамасты жоготобуз, Хамасты кырабыз, анан токтойбуз дейт. 7-8 ошо башоонада айткан, ошо биз деген Цахал толугу менен планды иштеп чыкты дейт. Ал план боюнча бүт Газа секторун кол астыбызга алабыз дейт. Бизди силер токтотпойсуңар дейт, силерди укпайбыз дейт. Эгерде айтып атат, биз деген эч кандай гуманитардык жардамды токтотпой жатабыз, лимит койгон эмеспиз дейт. Негизи ошо бүт гуманитардык жардамды Хамас жана кандайдыр бир кылмышкер топтор тоноп атат дейт. Биз аларга жол торбой элебиз дейт. Анан албетте буунун койгон күнөөлөрүнө каршы Израилдин тышкы иштер министрлиги жана саясатчылар айтат, бүт ушул ачкачылык боюнча отчетторду жокко чыгаргыла дейт. Силер буларды баягы өтө ашырып атасыңар дейт, калп айтып атасыңар дейт, калп жазып атасыңар, аныктагыла, жакшылап аныктагыла, жардам беребиз дейт аныктаганга. Алардын ошо бүгүнкү күнү планы боюнча, ошо Цахалдын планы боюнча 1 миллион палестиналыкты Газа шаарынан көчүрмөй болду. Күчкө салып көчүрмөй болду. Жана эң негизги жалпы Израилдин ичиндеги коомчулуктагы болуп аткан азыр маалыматтык мындай кандайдыр бир маанай толук Израилдин жеңиши болуш керек дейт. Эгерде армиянын ичинде дагы бөлүнүп кетти Израилде, Цахалда айтып атышат, биз туура эмес кылып аткандайбыз, токтотолу десе, армиянын экинчи бөлүгү айтат, жок, биз аягына чейин барабыз. Израилде демократия деп эсептелет, ошон үчүн армиянын ичинде ушундай бири-бири менен саясатчылар жана армиянын башчылары, ар кайсы бөлүктөрдүн башчылары бири-бири менен мындай сөз талаша алышат да, ошондой алардын өзгөчөлүгү бар. Албетте кээ бир армиянын бөлүктөрү ошол токтотолу дейт согушту, башка бөлүктөр айтат, жок,
согушту жеңели, эл аралык басымга чыдай эле дейт, бизди дүйнөлүк кылмышкер катары таанышсын дейт, бирок биз тирүү калабыз, Газаны жок кылабыз дейт, Газадагы Хамасты жок кылабыз дейт да. Анан албетте Нетаньяху айтып атат, Израиль Газаны толугу менен аскердик жактан ошо башкарат, Хамасты жок кылмайынча жана Израилге ошо баягы боло турган коркунучтарды жок кылмайынча биз өз билгенибизди кылабыз дейт. Эми дүйнөлүк коомчулукка айткан сөздөрү. Биз силерди тооткон жокпуз дейт. Өзү баягы кербен жүрө берет, кербен жүрө берет, ит үрө берет, ит үрө берет, кербен жүрө берет дейт да, ошондой сыяктуу айтып атат. Албетте бул аябай өтө баягы дүйнө жүзүнүн коомчулугун ачуусун келтирүүдө, бирок иш жүзүндө эч ким эчтеке кылбай эле. Америка Кошмо Штаттары дагы мынтип койду да, баягы көрмөксөн болуп жатат да ушул акыркы иштерде. Ошондой дүйнө баягы коомчулукта эң жакын ошо тегеректеги Газанын жанындагы мусулман өлкөлөр тынччылык болуп атат, эчтеке дебей атышат. Газанын элин мындай айтканда курмандыкка чалдырды да, ушундай болуп атат. Газанын эли эч кимге кереги жок, арабтарга жакындагы. Ошол негизи бир да мамлекет азыр жакшы мынакандай иш аракет жасап атат, бирок айтыш керек, чын эле Бириккен Улуттар уюмунан тышкары эч ким деле мындай катуу иш аракеттер жасабай эле да, ушу Газадагы нерселерди токтотуу үчүн. Ошондой туугандар, абал өтө, мисалы үчүн мага жакпайт. Бул деген адамдарды өлтүрүү, бул деген аскердик кылмыш деп эсептесем болот. Буунун отчетторун мен албетте баягы ойлойм, бул кандайдыр маалыматтар бар тастыктай алат, бирок ачык тастыктоолор, мисалы үчүн тизмелер, сүрөттөр, видео материалдар болсо жакшы болот эле, бирок Аль Жазираны карасам, аякта бир топ, баары эмес, бирок бир топ ушундай видео далилдер бар. Анын ичинен тастыкталган видео далилдер бар, мисалы үчүн баягы постанова спектакль эмес, чын эле баягы тартылган. Мен ойлоп атам, ошо Израиль чын эле ошо аскердик кылмышка барып жатат. Анан ошо согуш бүткөндөн кийин кандайдыр бир башкача бир нерсе болушу ыктымал да Израилге каршы. Араб өлкөлөрү Палестинаны курмандыкка чалдырса дагы, бирок араб өлкөлөрү, мусулман өлкөлөрү аларга бул нерсе жакпайт. Келечекте кандайдыр бир башка бир жооп кылууга ойлонуп жатышат. Аскердик жактан жарабайт деп жатышат. Израиль күчтүү, Америка Кошмо Штаттар колдоп атат, бирок кандайдыр бир жооп болот окшойт. Ал жоопту ким билет, эми балким Иран жасайт да, баягы аскердик иш аракеттер жасайт же кандай болот, түшүнүксүз да азырынча. Азырынча ошол Трамп дагы, Америка Кошмо Штаттар дагы, Израиль дагы Газаны тазалап, элин көчүрүп, ошол Газанын бүт толугу менен курорт жасайбыз дейт, түздөтүп үйлөрдүн баарын. Ошо мындай айтканда, башка эч ким азыр дүйнө жүзүндө ушуга жакшы көңүл бурбай жатат да, буудан тышкары. Эndi деп ойлойсуздар, пикирлериңер кандай? Силердин комментариңерди күтөм да. Албетте бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Газа элин тез тынчтыкка жетсин. Ошо жакынкы чыгышта тынчтык орноп, ушу жаман иштер токтосун, жаман жаңылыктар токтосун да. Мен көбүрөөк бизнес, жанакы кендер, технология жөнүндө видео жасагым келет, бирок каналым ошо геосаясатка байланышкандан кийин ушундай жаңылыктарды күндө алып тажайт экенсиң да. Өтө жаман иштер баары жасалып жатат дүйнөдө. Аны айтпай койсо да жаман. Сокур болуш керек, баарын билип жүрүш керек да. Каерде душман, каерде дос, каерде от жанып атат, каерде тынчтык, ушунун баарын билсек жаман эмес болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Жарып жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. Ага. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.